Мына өзүңүздөр билесиздер, азыр эң чуулуу окуя бул социалдык коргоо министрлигинин орун басары ошол самолетто чуу чыгарганы болуп атат. Анан буга чейин дагы социалдык тармактарда мен бир нече жолу жолуктургамда ошол министрлер анан ошо социалдык коргоо министринин министри жана орун басарлары адистер барчу чет өлкөгө чыкчу семинар, ар кандай жолугушууларга адистердин ордуна өздөрүн жаздырат. Анан премьер-министрдин уруксаты жок дагы чыгып кетип атышат депчи. Урматтуу министр, мына Сауд Аравия 2-8 февраль 2017 жыл күйөөңүздүн туугандары барган. Транспортты бүт МТСР социалдык министрлик көтөргөн. Ушул туурабы ушул маалымат? Ушундагы чек ара кызматы текшерип койсоңуздар, чын эле фамилиясын алып, министр айымдын жубайы барганбы, жана ата энесинин фамилиясын тактап, аты жөнүн башкы прокуратура 2-8 февраль 2017 жыл ошолдо чет өлкөгө Сауд Аравияга чыгышканбы? Үй бүлөсү менен. Текшерип туруп жооп берем. Швейцария июнь 2017 жыл министр күйөөсү жана баласы командировка за счет МТСР. Бирок министр баргандагы ошол семинарбы бир иш-чарага катышкан эмес. Барып самолеттон эле кетип калган. Швейцариядагы өкүлүбүз, элчиликтин өкүлү катышкан ошол иш-чарага. Буну да текшерип берсеңиздер. Бул такталбаган маалыматтар. АКШ 6-10 ноябрь 2017 жыл күйөөсү жана 2 баласы министрдин. Премьер макулдугун берген эмес, Америкага барбайсың деген премьер-министр. Бирок министр отпуск алган жана барган. Америкадан Аргентинага учуу 13-15 ноябрь премьердин уруксаты болгон эмес, отпуск менен барган. Жана ушуларды тактап койсоңуздар, чакырууда көбүнчө специалист келсин деп келет. Мисалы үчүн кечеки Зуракан Каденова 3 жумабы 4 жумага ал жака замминистр деңгээлинде барбайт. Жанагындай турлар болот, тур. Стадий тур деп коет. Ага ошол кесип отдел болобу, бөлүм башчы болобу, кесип адиской адамдар барыш керек, министр барбаш керек. Анан кайра жаздырып алышат өздөрүнө. Министр мен барам деп, же болбосо министрдин орун басары мага жазгыла деп. Бул жерде биздин акчабыз кетип атат. Ошол эл аралык каржылаган уюмдардын акчасы кетип атат. Ал чакырууну да тактап коюш керек. Санкт-Петербург 16-18 ноябрь тоже премьердин уруксаты жок, отпуск алган. Эмне кечке отпуск ала береби? Чет өлкөгө чыгыш үчүн. Эмне себептен ар бир чет өлкөгө чыкканда отпуск алат министр? Лондон 22-28 июль 2018 жыл күйөөсү жана баласы менен чогуу. Июль 2017 жыл специалисттин ордуна замминистр барган. Турин, Италия. Апрель-май 2018 жыл Дүйнөлүк банктын кредиттик каржынын эсебинен замминистр барган. Бирок биз тарап өзү төлөш керек эле. Дүйнөлүк банк эмнеге төлөп берген? Суранышкан. Социалдык өнүктүрүү министрлиги суранган. Бизге ошол каржыны төлөп бересиң деп. Азыр канчага барганын карап коеюн, кээде 3 жума болуп кетет экен. Нью-Йоркко замминистр барган. Окууга. Эмне үчүн замминистр барыш керек окууга? Эмне үчүн мамлекеттин эсебинен окууга барыш керек? Эмне үчүн кредиттик акчаларга окууга барыш керек? Канча акча кеткен ошол иш сапарларга? Бул жерде дагы мына остров Хайнянь эс алууга замминистр кеткен деп атат, дипломаттык паспорт колдонулган. Бул жерде чек ара кызматы барбы? Анда протоколдук тапшырма, ушунун бардык мен айткандарды текшерип койсоңуздар.